Миграция кандай үй бүлөлөр көбүнчө чыгып кетет, жана ажырашуулар бизде абдан көп болуп атпайбы? Ошол маселесинде менин баамда ажырашып эле баягы турмушта соккусунан улам жалгыз бөө энелер көп экен да. Анан тандашым деле жакшы иштесе болот, эми башында кичине бир аз көнө албайсың деп айткан. Бирок көнө албайсың деген сөзүнүн түпкүрүн мен анда такыр түшүнбөп турмун да. Абдан кыйын экен. Психологически, морально абдан энелер үчүн, айымдар үчүн абдан оор экен ал жерде. Кетким келип анан балдарыма чалдым. Мен барайын деп атам, эмне ала барайын силерге десем эле балам дейт, экөө тең. Апа бизге эчтекенин кереги жок. Сиз кыйналып иштеп акча таппай эле коюңуз, биз үчүн албай эле коюңузчу, бизге сиз керексиз деген сөздү айткам да. Баягы уже аэропортко эртең билет алам деп отургам, ошол күнү досрочно билет алдым. Ата мээримин көрбөй өскөн балдар бар. Ансыз келенсип, эне мээримин көрбөй калса кандай болот алардын келечеги? Баягы эне менен атанын ордун чоң апа, чоң ата, тайэне, тайата, тайкелер эч качан толтурбайт экен да. Бизде Кыргызстанда иштегенге толук мүмкүнчүлүк бар экенин түшүндүм. Ушул эле жумуштан жер алып, жер тилкесин алдым, ошол эле жумуштан бөлүштүрүп да, кичине акча ашып калса цемент түшүрүп коюп, ашып калса пескоблок түшүрүп коюп, ашып калса жыгач алып, ошентип бул жерде эле, бир жерде эле үйдө эле иштеп атып үй тургуздум.